Соттун калыстыгына, иш билгилигине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин беделине да шек келтирет. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров сот системасынын кызматкерлеринин күнүнө арналган иш-чарада билдирди. Мамлекет башчысынын белгилешинче, Кыргызстан мыйзам жоболору урматталган жана кынтыксыз аткарылган темирдей тартипке, экономикалык жана саясий реформалардын жоопкерчилигин көтөргөн. Ал үчүн калың элдин алдында жооп бере алгыдай бийлик системасына муктаж. Ал мындай системаны куруу башка мамлекеттик бийлик бутактарынан көз карандысыз, күчтүү жана ачык айкын сот бийлигин түзүү менен түздөн түз байланышта экенин, сот системасынын азыркы абалы жана аброю эч кимге сыр эмес, мурда болуп көрбөгөндөй өтө төмөн деңгээлге чейин түшүп кеткенин белгиледи. Мамлекет башчысы кесиптик майрам күнү анчалык жагымдуу болбосо да, соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып, алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу бетме-бет ачык сүйлөшкөнү келгенин билдирди. Бирок элдин үмүтү менен ишеничин актоо үчүн көптөн бери чогулуп келген көйгөйлөрдү тезинен биргеликте чечүүгө убакыт келип жеткенин айтты. Мамлекет соттордун ишине болгон кийлигишүүлөргө реалдуу түрдө тосмо коюп, андай көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жок кылып, ар бир басым кылуу фактысы боюнча ыкчам териштирүү жүргүздүрүп, күнөөлүүлөрдү жоопко тарттырышы керек. Биз Кудай буйрса мындан ары ошого жетебиз. Ошондой эле прокуратура органдары дагы өздөрүнүн кыймыл аракеттери менен сот тутумун көз карандысыздыгын бузбоого милдеттүү. Бардык талаш тартыш маселелерди кимдин гана ортосунда болбосун, күн мурунтан ар кандай күнөөлөрдү койбостон жана массалык маалымат каражаттары аркылуу коомчулукта кандайдыр бир пикирди түздүрүп, кырдаалды курчутпастан, укуктук талаада чечүү маданиятына үйрөнүшүбүз зарыл. Бул жагдайда буйрса биз абдан чоң көңүл бурабыз жана мындан ары мен мамлекет башчысы катарында соттордун көз карандысыз принциптерин иш жүзүндө камсыз кылууга аракеттеримди багыттап болгон күчүмдү жумшайм.